Аллах Таала мақталар. Жана пайғамбарыбыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламға салам, салаваттар болсын. Аллах Тааланың берген тәуфиқтері менен, неғматтарымен иншалла бүгін сабағымызды баштайбыз. Бүгінгі ала тұрған мәселебіз барыңыздарға белгілі. Аллах Таала арам қылған нәрсені адал қылса біреу жарым, мына ошоға мойын суну болбоору турасында маселе кылабыз. Себеби баарыңар билесиңер, бир нерсени адал кылуу же бир нерсени арам кылуу бул Аллахка таандык маселе да. Себеби бир нерсени арам кылуу эч кимдин колунда эмес да. Эч ким Аллах Таала андай мүмкүндүк берген эмес да. Бир гана Аллахтын гана иши да алчы. Жана ошондой эле бир нерсени арам кылуу Аллахтын иши, адал кылуу Аллахтын иши. Ошон үчүн кимде ким ушул нерсени Аллахка таандык болгон ушул ишенимди Аллахтан башка бирөөгө бере турган болгон болсо, анда Аллах Таалага ушул нерседе ширк кылган болот да. Ширкке кабылган болот да. Ушундай нерселерди мойнун сунулбашы туурасында маселе кылабыз. Ошого кирүүнүн алдында ибадат менен мойын суну, арабча тоога деп коет, ат-тоога деп коет. Ошонун айырмасын билип алышыбыз керек. Ибадат деген бул, билесиңер, исламда түр көп. Орозо, намаз, зекет, садака жана башка көптөгөн түрлөрү бар. Бунун бардыгы Аллах Таалага арналат да. Ал эми Аллахтан башка бирөөгө арнай турган болгон болсо, ал ширк кылган болот. Ал эми тоога, мойын суну. Мойын суну бул эң негизгиси Аллах Таалага мойын сунат да. Аллах Таалага мойын сунат. Бирок Аллахтан башкага дагы мойын сунабы деген маселеде, мисалы ибадатта Аллахтан башкага ибадат кылуу мүмкүн эмес го. Бирок мойын сунуу маселесинде Аллахтан башкага мойын сунулат, Аллах Таала буйруган нерседе. Көрсөтпөйбү? Мисалы, биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга мойын сунабыз. Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга мойын сунуу буйруган. Пайгамбарыбыз хадисте кимдеги мага мойын сунган болмосо, ал Аллах Таалага мойын сунган болот дейт да. Себеби Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга мойын сунууга буйруган. Жана ошондой эле Аллах Таала Куранда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадистеринде алымдарга мойын сунууга буйруган. Бирок мойын сунуу, мисалы Аллах Таала буйруган нерсесинин бардына мойын сунабыз го. Бирок алымдарга мойын сунууда Куран менен суннага дал келген нерседе же ага каршы келбеген нерседе мойын сунабыз да. Алымдардын бардык буйруган нерсесинде эле мойын суна бербейбиз. Мисалы алымдар Куран менен суннага каршы фатва берген болгон болсо, же буйрук берген болгон болсо, аларга мойын сунулбайт. Жана ошондой эле кимдер? Имамдар, падышалар. Алар дагы мойын сунуу шариатта буйрулган, бирок алар дагы чектелет да. Эмне менен? Аллах Таала буйруган нерседе аларга мойын сунат, жана Куран менен суннага каршы келбеген нерседе мойын сунат да. Ал эми Куран менен суннага каршы келген учурда, же болбосо эмне? Куран менен суннага каршы келген учурда аларга мойын сунуу мүмкүн эмес. Мына ушул туурасында маселе алабыз. Бүгүн биринчи валил амр, мусулман падышасына мойын сунуу өкүмү. Ошону алабыз. Себеби билесиңер, азыркы учурда мусулман падышалар мойын сунса болобу же болбойбу деген маселелер бар. Ушу кайсыл учурда мойын сунулат, кайсыл учурда мойын сунулбайт. Мына ошол туурасында кыскача маалымат алабыз. Биринчиден, валил амрга, падышага башка мойын сунулат Аллах жана пайгамбары буйруган маселелерде. Биринчиси көрсөрбү? Кандай маселелерде? Аллах жана элчиси Куран менен суннада буйруган маселелерде аларга мойын сунуу эмне? Өкүмү важип. Кимде ким мойын сунбай турган болгон болсо, ал чоң күнөөкөр болот. Себеби Аллах Таала Куранда Ниса сүрөсүнүн 59-аятында Я айюхаллазина аману атиуллаха ва атиур расула ва улул амри минкум дейт да. О иман келтирген момундар, силер Аллахка жана анын элчисине мойын сунгула, жана өзүңөрдүн араңардагы мусулман падышага мойын сунгула деп буйруган да. Ошон үчүн Аллах Тааланын буйругу бул. Аллах Тааланын өзүнө мойын сунууда буда эч кандай чеги жок да. Аллах Таала эмне маселеде мойын буйруган болгон болсо, өзүнө мойын сунууда ага биз мойын сунабыз. Эмне ал биздин? Аллах Таала Раббыбыз. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга да мойын сунабыз.
Эмне үчүн? Се Аллах тарабынан моюнсун деп бизге жиберген, анчы. Се пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи бизди эмне күнөө менен буйрубайт, туурабы? Эч качан пайгамбар адамдарды күнөөгө буйрубайт. Эмнеге буйройт? Бир гана Аллах жана Аллах буйруган нерсе гана буйройт да. Ал эми падыша ар дайым эле Аллах таала буйруган нерсеге буйруй береби? Же кээде Аллах буйрубаган нерседе буйруп коюшу мүмкүнбү? Көрсөңүзбү? Кээде Аллах таала жана пайгамбары буйрубаган нерсеге да буйруп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн биз падышага моюнсунганда биринчиси важип. Аллах жана пайгамбары буйруган нерседе моюнсунабыз. Буга ушул аят далил. Мисалы, намаз оку десе, орозо карма десе, зекет бер десе, мусулман өлкөлөрүндө намаз окугула деп намазга буйруйт, орозо кармагыла деп орозого буйруйт, зекет бер деп зекетке буйруйт, арам нерселерден кайтарат. Негизичи ошон үчүн мына ошондой Аллах таала буйруган важип маселелерде падышада буйруган болгон болсо, анда ага моюнсунуу эки тараптан болуп калат да. Биринчиси Аллах таала Куранда буйругандыгы үчүн, экинчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде буйругандыгы үчүн, үчүнчүдөн эмне? Валил амр, сенин мусулман падышада буйругандыгы үчүн үч тараптан эмне? Моюнсунуу болуп калат мына. Көрсөңүзбү? Кимде ким ушул Аллахка моюнсунуп, пайгамбарга моюнсунуп, жана падышасына да моюнсунуп, ушундай бир жакшы ниет кылган болсо, иншалла, ушул моюнсунуунун бардыгында сооп алат да. Сооп алат. Бул биринчиси, важип болгон моюнсунуу. Экинчи түрү, падышага моюнсунуу экинчи түрү Куран менен сүннөттө келбеген маселелерден моюнсунуу. Куран менен сүннөттө ачык келген эмес. Ошондой маселелерде моюнсунса болобу же болбойбу деген маселе бар да. Алымдар айтат, жалпы мусулмандардын пайдасы үчүн болгон кээ бир маселелер бар. Куран менен сүннөттө ачык келбеген, шариатта эмне Куран менен сүннөттө баягы ачык кайтарылбаган да. Ошондой учурларда моюнсунса болобу десе алымдар болот дейт. Жалпы мусулмандардын пайдасы үчүн курулган маселелер болгон болсо. Мисалы, азыркы учурдагы мисалы жол эрежелери. Жол эрежелери карай турган болгон болсок, ал жерде светофор бар, пешоход бар, адамдар өтүш керек, машиналар өзүнүн орду менен, адамдар өзүнүн ордуна өтүш керек. Эгер ар дайым эле машина өтө турган болгон болсо, адам өтө албай турган болгон болсо, анда эмне? Машиналар кагышы мүмкүн. Светофор жок болгон болсо, же адамдарды кагып кетүү мүмкүн. Жалпы эмне мусулмандарга да бир зыян жетип калат да. Мына ошондуктан ушундай маселеде моюнсунуу алымдар эмне дейт? Важип деп айтат да. Куран менен сүннөттө жок. Бирок жалпысынан шариатты карай турган болгон болсок, ушул нерсеге Куран менен сүннөткө каршы келбеген нерседе падышага моюнсунууду шариат эмне экен? Буйруйт экен да. Көрсөңүзбү? Ибн Омардан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Алал маррил муслими ас-сам'у та'a фима ахабба ва кариха" дейт да. Мусулман адам дейт, падышага моюнсунуш керек, жана айткан сөзүн угуш керек дейт да. Өзү сүйгөн, жакшы көргөн, сүйгөн маселесинде болобу, же жактырбаган маселесинде болобу айырмасы жок дейт да. Иллан ю'мара бимасия, бир гана күнөөгө буйруган учурда, бир гана падыша күнөөгө буйруган учурда, файн амр бимасия фала сама вала та'a. Күнөөгө буйруган учурда, мына ушундай учурда ага моюнсунбайт дейт да. Жана айткан сөзү угулбайт дейт. Хадис Муслимде келет 1839 номерде. Көрсөңүзбү? Ошол жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам падышага моюнсунат, жана айткан сөзүн угуш керек деп атат да. Бир гана кандай нерседе? Анык күнөө болгон нерседе. Ал эми биз азыр экинчи түрүндө Куран менен сүннөткө каршы келбеген, күнөө болбогон маселеди атабыз. Түшүндүңүздарбы? Күнөө болбогон маселеди атабыз. Хадисте анык күнөө болгон маселеде гана моюнсунбайт деп атат да. Көрсөңүзбү? Ошон үчүн бул хадис мына ушундай маселелерге далил. Эми бир гана светофор эмес, мындан да башка анык Куран менен сүннөттө келбеген көп маселелер бар. Бул жол эрежесин бир гана эмне мисал катарынан алып келдим да. Мындан башка окшогон көптөгөн маселе бар. Ошол маселе дагы ошондой маселеде дагы моюн сунулат. Үчүнчүсү, эгер падыша күнөө нерсеге буйруса, арам нерсеге буйруса, моюнсунулабы, моюнсунулбайбы? Алымдар айтат, мындай учурда моюнсунулбайт дейт. Мисалы, арак иштесе, же болбосо зина кыл десе, же болбосо процент
бер десе, же процент ал десе, жана башка ушунга окшогон Аллах Таала Куранда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте ачык кайтарган көп маселелер бар да. Ошолордо буйруп турган болгон болсо, анда ага моюн сунбайт. Же болбосо Аллах Таала буйруган нерсени кайтара турган болгон болсо, мисалы намаз окуба десе, же орозо кармаба десе, бул айда андай учурларда эмне моюн сунбайт. Көрүңүздөр арам нерсеге ачык буйруса, же Аллах Таала буйруган нерседен кайтарса, мындай учурларда моюн сунулбайт. Моюн сунулбайт. Себеби буга далил Али ибн Аби Талиб деген сахаба билесиздер. Ошол сахаба риwayat кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир топ аскерин, бир топ баягы сахабаларды, аскерлерди сапарга жөнөтөт дагы дин таратуу максатында. Арасынан бирөөнү башчы кылат. Эми алымдар айтышат, бир 400гө жетпеген адам болгон дейт да. 400гө жетпеген. Так саны келбеген. Анан ошолор сапарда жүргөндө баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи арасында билесиңер, пайгамбарыбыз саллаллаху аскерлерин сапарга жибергенде арасынан бирөөнү башчы кылып коет да. Амир кылып коет, ошого моюн сунасыңар дейт да. Анан сапарда жүргөндө баягы амирге кээ бирлер ачуусуна тийип, ачуусун кетирип коет да. Анан баягы башчысы айтат, аларды буйруйт да, отун жыйнала дейт да. Анан баары отун жыйнашат. Сен моюн сунуш керек. Отун жыйнагандан отту жаккыла дейт да. Аягы көп отун жыйнап, отту жагат. Жаккандан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мага моюн сунууну силерге буйругабы деле дейт. Десалар, о, буйруган, биз моюн сунабыз дейт. Андай болгон болсо, анда силер могу отко киргиле дейт да. Дегенде алар бири-бирин карашат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул адамга моюн сунууга буйруган, амирге, башчыга. Бирок башчы отун жыйна деген бул мубах нерсе, туурабы? Эчтеге жок буда. Отун жыйнашты, будан моюн сунуш керек. Бирок отту жаап, отко кириле деп атат да. Буйруп атат. Отко кирүү деген эмне? Бул өлүм да. Бири-бирин кармашып, неаларын билбей алышат да. Анан айтышат, о, баланча башчыбыз, биз негизи ислам динине киргенде ушул оттон качып сактануу максатында киргенбиз. Сиз болсо кайта бизди отко кир деп буйруп атасыз. Дейт да. Ошондой маселе ошентип айтышат. Убакыт өтө баягы амирдин ачуусу кичине тарап, анан кийинчерээк ошо отко түшпөй калышат да булар, ачуустары. Анан кийинчерээк ушул маселе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жеткенде, пайгамбарыбыз мынтип айтат да хадистечи. Фақала наби саллаллаху алейхи вассалам лау дахалуха ма хараджу минха ила яумил қияма дейт да. Эгер ошолор дейт, ошол падышасына моюн сунуп отко киргенде, ошол оттон кыямат күнгө чейин чыкпай калышмак дейт да. Кыямат күнгө чейин ошол оттон чыкпай калышмак дейт да. Хадистин уландысында ат-таат фил маруф, башчыга моюн сунуу жакшылыкта гана моюн сунат дейт да. Куран менен суннага дал келген же каршы келбеген нерседен моюн сунат дейт да. Көрүңүздөр бе? Хадис Бухариде келет 4340-номерде. Ошон үчүн биз падышага моюн сунабыз. Аллах Таала жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буйруган маселеде моюн сунуу важип. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүндө жана Аллах Таала Куранына каршы келбеген маселелерде моюн сунабыз, туурабы? Бирок анык каршы болгон нерселерде, Аллах Таала арам кылган нерсени бизге буйруса, же Аллах Таала буйруган нерседен кайтара турган болсо, андай учурда моюн сунулбайт. Бирок мындай маселе. Мисалы, арак иштеп буйруду, же болсо баланча рибага буйруду. Ошондой учурда моюн сунабызбы, моюн сунбайбызбы? Моюн сунулбайт. Бирок мынакей падышабыз биздин арам нерсе менен буйруду. Аллах Таала Куранда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерде анык кайтарган нерселерде бизди буйруду көтөрүлүш кылып чыгабызбы? Эгер падышабыз анык мусулман болгон болсо, көтөрүлүш кылабызбы? Жок, көтөрүлүш кылмайт. Болгонун айтабыз. Урматтуу падыша, биздин Аллах Таала буйруган нерседе бизди кайтарбаңыз. Жана Аллах Таала арам кылган нерсени бизге аны кыл деп буйрубаңыз деп айтабыз. Бул ушул эле
бирок элдерге окшоп, биякта окшоп пикетке чыгып, көтөрүлүш кылып, интернеттен чыгып алып, бул падышабыз мындай кылды деп жалган маалымат айтып, ал бир ката иш кылган болсо катасын айтып, күнөө иш кылган болсо күнөөнү айтып, интернеттен таратып, жана азыркы учурда ар кандай бир жаман жолдор менен, жаман сөздөр менен аны жамандап, элдин баарын эмне пикетке үндөп, арам жолдорго үндөп, бул шариатта арам болуп эсептелет да. Азыркы учурда пикеттер чыгып атпайбы? Тынчтык пикеттер депчи. Бул бая тынчтык эмеси кошулуп, азыркы учурда тынчтыгы кошулуп, шариатта оор жок маселе да. Мен ушул маселени Мадинада окуп жүргөн кезде, Мадинада белгилүү болгон алым бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мечитинде Абу Мусин Аббад деген ошол кишиден өзүм сураным да, азыркы учурдагы бизде элдерде жашаган жерибизде ушундай пикет бар. Бирок ал пикет элге баягы башчынын астына чыгып, площадка чыгып, жиналып, өздөрүнүн арыз муңдарын айтып, жиналып, кээде бир туура эмес сөздөр сүйлөшөт деп айтканымда, бирок аны тынчтык митинг деп айтышат деп айтканымда, тынчтыгы болобу, тынчтык эместиги болобу, баардыгы эмне? Бул мусулман эмес өлкөлөрдөн келген. Динде бунун орду жок, бул мухдаса, бидат деп айтканда, түшүнөрбү? Ошон үчүн бул нерсе шариатта жок. Эгер кайсы бир адам падышадан Куран менен суннага дал келбеген нерсеге буйруганын көргөн болгон болсо, бир катасын көргөн болгон болсо, арам нерсеге буйруганын көргөн болгон болсо, же арам буйруган нерседен кайтарып атканын көргөн болгон болсо, анда өзүнүн колунан келсе, мүмкүнчүлүк болгон болсо, өзү падышага кирип барып, анын урматын сыйы менен, урматтуу биздин башчыбыз же падышабыз сизди сыйлап урматтайбыз деп жашнак адеп менен ага жеткириш керек. Ал эми өзү жеткире албайбы? Анда жеткире турган адамдарга барып, ошо менен жакын сүйлөшкөн адамдарга барып, ошолорго айтып, ошолор аркылуу дагы жеткириш керек. Же болбосо кат жолу да бар. Кат жазыш керек да. Мына ошондой жол менен эмне кылат? Насихат кылынат да. Исламдагы, шариаттагы жол ушундай. Ал эми жанагындай минбардан чыгып алып, интернеттен чыгып алып, жана башка булактардан чыгып алып жамандаш, бул эмне? Бул Ахлу Суннанын алымдары мына нерседен кайтарышат. Баракаллаху фикум.